Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Биздин YouTube каналда Кырк кыз каналында жаңы видео чыкты. Видеону биз болсо жаңы көйнөккө арнадык. Көйнөктүн өзгөчөлүгү бул жанагы полный толук шаблонго жүндү куят. Шову жок деп коет. Бесшовный, орусча айтканда бесшовный. Бесшовный көйнөктүн моделине мен ойлойм, биз дайын болдук. Адам мурун мен баягы көйнөктүн өзүнчө, жеңин өзүнчө кылып куюп, анан кошподу элек жең жагынан. Эми болсо бир дагы ийне менен тикпеген, бүт полный толук жүн менен кыйылган биз көйнөктү жасап, анан ушул жасаганга дайынбыз деп мен тиги шаблондан баштап жүндү куйгандан, анан кийин маргеланский шовту кайсы жерине төшөйт, анан маргеланский шовтун үстүнө кандай оймо чийме салат, анан биздин оймо чиймелер бир эле гана баягы кыргыз айымдар гана колдонсун дебей, бул оймо чиймени өзгөчөлүк менен тартып, башка улуттагы айымдар да колдонсун деп ушундай сүрөттөрдү салдым. Бул биздин эле оймо чиймелер болгону, ар бир оймо чийменин үстүнө башка өң менен, башка түстөгү вискоза менен сүрөттү салып, ушундай кылып куюп, анан кийин баягы жиптер менен монтип, иголка вперед деп коет, көктөп, көйнөктүн баарын көктөп, саймалап, жашынакай алып туруп, өзгөчөлүгү бул баягы көктөгөндө бунун баягы вискозанын, жүндүн, немелерин сүрөттөрү маргеланский шовктун үстүнө дагы ушуну көктөп койсо, башка фактура берип, башка сүрөт берет дагы. Ошон үчүн мен эринбей, ошо ийне менен жашынакай алып туруп, ушу көйнөктөрдү такай саймалаймын. Сиздер, урматтуу айымдар, колдонуңуздар, ушундай көйнөктү жасаңыздар, оор көрбөңүздөр. Ушу кичинекей столго 1,5 метр, 1 метр столго кантип баягы шаблонду жылдырып, жеңдерине кантип жүндү куят, этегине кандай кылат, мойнуна кандай кылат, ошонун баарын сиздерге көргөзүп, кантип мойнун бычыш керек, ошого чейин бүт майдалап ушул мастер-классты сиздерге арнадым. Колдонуңуздар, биз менен бирге болуңуздар, биздин YouTube каналда Кырк кыз каналына катталыңыздар, башкаларга да көргөзүп, лайк басып, анан кийин комментарий жазып коюңуздар. Эмки мастер-класска чейин. Урматтуу айымдар, мынакей мен мастер-класс, көйнөктүн мастер-классын сиздерге көргөзүп баштап атамын. Шаблондон баштайбыз. Мен акырын сиздерге көргөзөйүн мунун чоңдугун. Менин столум бул жака 1,50, бул жака 1 метр. Ошондо мына көрүңүздөрбү, мына колдорунун узундугу, жеңин узундугу. Бул жака, мынакей азыр бул 1 метр. Мен болжолдоп атам, 1,50 бар го дейм, мындай кылайын, менде көргөзөйүн. 1,50ден ашат, 1,60 экен. Узундугу ушундай. Мен сиздерге ошо шаблондун размерлерин эң аягында бүт кагазга жазып эметем. Азырынча мен бул көйнөк болот. Эми буга мен жүндүн раскладкасын баштаймын. Жүндүн раскладкасын баштап, анан улам ошо чоң шаблон менен кантип иштеш керек. Мисалы, могу жеңине кантип жүндү салабыз, оң жеңине, сол жеңине, ошолордун баарын этегине кантип биз булардын баарын раскладканын баарын бурайбыз, ошого чейин бүт сиздерге көргөзүп, улам эметип турамын. Азырынча мен раскладканы баштап берейин. Раскладка козлик болот. Мен будан мурун мастер-класстарда сиздерге көргөзгөм, ошо раскладка козлик менен эле мен бүт баштап беремин. Урматтуу айымдар, мынакей мен раскладкасын бүтүрдүм. Тиги жакта раскладканы кылдым дагы, анан азыр эми сиздерге бул жагындагыны көргөзөйүн да. Раскладка козлик деп коет. Эми эң биринчи основасы мен азыр мындай кыламын. Могу жагын бүт, могу жагын бул жерге чейин, жеңин бул жагынан раскладка кыламын да, мынтип раскладка кылам. Анан кийин жеңдерин улам жылдырам да. Биринчи бул жагын кылам. Бияка жылдырып, эмени бунун үстүн раскладка кылып бүткөндөн кийин пакетти жабам. Жүнүн сулап туруп, самындап туруп жабам дагы.
Анан мындайраак жылдырамын, жакшы эле жылдырам. Анан могу жердеги жеңин, өзүнчө жеңин дагы биринчи бир жакта жеңин салып алам, анан экинчи жагында жеңин салып алам жүнүн. Анан баары мындайынан ороп, мындайынан ороп, тиги көйнөктүн этек жагына саламын. Ушинтип кыла бересиздер. Баягы бул бесшовный деп коет да, тигилиши жок. Көйнөктү тигилиши жок кылабыз. Аябай көп жерди элейт. Мен ошон үчүн жанагы көйнөктүн өзүнчө жана труба кылып, бир труба, эки труба кылып сиздерге көргөзгөн себебим ошол болчу да. Анткени мындай кичинекей столду го, меники кичинекей эмес, эми средний стол, орточо стол да. Анан ушул орточо столдун үстүндөгү эмеге да бул батпайт. Мен бул жагын ороойм, бүктөп отуруп, раскладкасын кылып эметем да. Эми сиздерде мындай стол жок болсо, ушундай көйнөк кылам десеңиздер, полго эле салып жерге эле раскладканы анан ошо жерден деле кылсаңыздар болот да. Бирок бирке мындай кыйналып каласыздар, бел да ооруп калат, тизелер ооруп калат. Бирок ошентип таза эме шову жок жазайм десеңиздер, ошондой кылып көрсөңүздөр болот. Жок, ошо столдун үстүнө жазайм десеңиздер, тиягын ороп, биягын ороп ушинте бересиздер да. Эми бул мен жүнүн салып бүткөндөн кийин, раскладкасын салып бүткөндөн кийин мен эмне кыламын? Мен буга жибекти төшөйм. Анан жибектин үстүнө уже вискоза менен сүрөт тартамын. Вот ошондой да, этап кылып эметем да. Мен мисалы бир күн мен бул жүнүн салам, сулайм, андан кийин жанагы эмесин салам, жибекти салам. Ошол күнү жетишип калсам, мен гүлдөрүн салам. Ар кандай вискозадан бир мындай эме композиция кылам да. Анан калтырамын. Анан эртесине улам ошо тиягын ороп, биягын ороп, ошо увалка кылып берем. Жүндү киргизем да. Анан киргизип, анан оодарып, ошо эме кылып турам. Экинчи күнү, үчүнчү күнү, төртүнчү күнү, 4 күнгө чөйүлүп калат. Моундай эме 4 күнгө чөйүлөт. Ошон үчүн сиздер мындай көйнөктү жасайм десеңиздер, ошо 4 күнгө расчет кылууга да. 3 күн, 4 күн бул максимально. Чарчап каласыздар. Ошон үчүн ушу акырындап, шашпай жасаш керек. Бирок бул эме бесшовный болот, жакшы, бесшовный. Мен раскладканы көзлүк кылып, азыр сиздерге эметип атам да. Ушул раскладка аябай жакшы да, бир эле салып кетип бересиздер. Кайра бул жака биз уже кайрылбайбыз. Бүт эч бир эмеси калбаш керек да. Жыртык болбосун деп аракет кылыңыздар, жыртык болуп калбасын деп. Анан ушинтип гребенной лента в топси эметип аласыздар, ушинтип салып бересиздер. Мынтип караганда оор көрүнөт, бирок бир-эки жолу жаза алсаңыздар жеңил эле болот. Мен эми ошо эмесин бул жагында раскладкасын салайын, анан ошо жеңини салганын көргөзүп берейин, Бул жакта жеңини менен, бул жакта эки жеңини кантип мен жылдырып, кантип эметкен баарын поэтапно сиздерге көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мынакей. Раскладканы мен бүтүрдүм. Раскладка көзлүк интимент койдум да. Эми муну азыр мен үстүнөн эмени жабам. Сетканы жабам, сулайм. Сулап туруп, просто мен сиздерге көрсөтүп коеюн дегем да, мына ушинтип эме кусок кылып туруп эме кыласыздар, раскладка кыласыздар. Ушундай столго эле улам жылдырып, кусок кылып туруп эле эметип бересиздер. Мендей кылып эле ошо бесшовный нерсени мынакей мен сулайм муну. Сулап, самындап, анан бул жагына жүндү саламын. Акырын бияка жылдырамын. Буну бурап, биягынан бурап туруп, мындайынан жылдырам. Биягын бүткөндөн кийин буну бурап туруп, кайра мындайынан жылдырам. И бул жагына салам. Болду, ушул эле улам бияка жылдырып, бияка жылдырып. Биздин максатыбыз ушу могу көп клеенканы полный жүн менен куюп салыш керек да. Болду ушул. Урматтуу айымдар, так, бул эмени бияктагы жүндү салдык дагы и суладык. Эми
Мен сіздерге жеңін кантип эмеш керек деп көрсөтүп берейин азыр. Мындай кылабыз. Биягын жабабыз. Биягында мынтип жабып. Бул жагын да жабабыз. И акырын, абдан акырын бул жака жылдырабыз. Биз жылдырдык. Бул жеңин узундугун бияка жылдырып алдык. Мынакей. Ушинтип азыр жеңине жүн салам. Кайра муну ушундай могу пакеттер менен мынтип оройм. Анан буларды мындайынан бүт оройм дагы, кайра бул жака жылдырам дагы. Бул жеңин ушундай эле, ушул жеңин ушинтип эметемин. Жеңине раскладка кылып, жеңине жүндүн баардыгын салып, эки жагына. Кайра булардын баарын ушинтип ороп, кайра мындайынан ороп туруп, тиги жагын бияка тартып, этек көйнөктүн этек жагына салам. Эжекелер жакшылап самындап, жакшылап мындай пакеттер менен баардыгын жабып, эки пакеттин ортосунда жүн ушу баягы клейленип эле туруп калат да, самын сууга. Бирок баары бир мындай абдан аяр мамиле кылыш керек. Аяр мамиле кылып, анткени бул жүн жөн эле суланып, самынданып туруда болду. Ушинтип кылып, биз өзүбүздүн көйнөгүбүздү жүндөрдү ушинтип раскладкасын жүндү ушинтип куюп алабыз да. Эми мындай мынтип көргөндө бул тим эле бир мындай оор нерсе болуп көрүнөт, бирок көнүп калсаңыздар андай деле оор болуп көрүнбөйт да. Мен эң биринчи көйнөгүм эле ушинтип бесшовный кылып өзүмдү жеңейин деп, коркунучумду жеңейин деп туруп баштагам да. Анан канча бир 4-5 көйнөктү ушинтип эле жасап алгам. Андан кийин ойлонуп, бөлсө деле болот экен, жеңин өзүнчө кылса болот экен, мындай кылса болот экен, тигиндей кылса болот экен деп, анан улам мен күнү бою иштеп аткандан кийин мен эксперименттерди кылып берем да. Анан мен улам сиздерге көргөздүрөм. Мүмкүн бирөөгө ушундай жагат, мүмкүн бирөөгө баягы тигилиши бар жагат. Ошон үчүн өзүңүздөр көрүңүздөр. Кандай болбосун, жүндөн кандай кылбайсыздар, баары бир жүндөн жасалган кийимдер абдан денеге да жагымдуу, экологически таза, баары бир башкачанын өзгөчө да. Мисалы, ошол эле көйнөктү кайра кайталай албайсыздар. Ошонусу бар да. Эми мен раскладка кылып берейин, анан дагы улам сиздерге көргөзүп турам. Ошо эми жеңи түшүнүктүү, анан мен этегин мындай жылдырганда көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мынакей экинчи жеңин раскладкасын бүтүрдүм. Мен ошо сиздерге бир көргөзүп коеюн деп атам да. Кандай кылыш керек? Моундай кылып жабасыздар. Бул жагы да жабылат. Мындайынан оройсуздар. Мынтип. Так. Оролбот мунун баардыгы. Көрдүңүздөрбү? Оролду. Эми буну биз мындай кылабыз. Азырын бияка жылдырабыз. Ортого жылдырабыз. Бул жагын мынтип түздөйбүз. Бул жагы да оролуп туруп, мына эки жеңи оролуп туруп. Эми эки пакеттин ортосунда
раскладка турат. 2 пакеттин ортосунда раскладка турат. Бул раскладканы мындайынан бурайбыз. Бияка жылдырабыз. Кайра мындайынан бурайбыз. Бул жака жылдырабыз. Анан бул көйнөктүн этеги. Мындайынан алабыз. Оппуз молда, мынакей. Эми эки жеңи бүттү. Көйнөктүн өйдө жагы бүттү. Бул этеги. Эми ушул жака раскладка кылабыз. Бияка козликом раскладка кылып кете беребиз. Мынакей эжекелер. Үчүнтүп эле улам тиягын биягын жылдырып, көйнөктүн раскладкасын ушундай кылса болот. Урматтуу айымдар, мына этегин мен бүтүрдүм. Раскладкасын бүтүрдүм дагы, самосун менен суладым, клеенкамен жаптым. Эми эмне кылабыз? Эми болсо мындайынан оройбуз, абайлап, акырын. Мына жерин так ушундай моменттерди абайлаш керек. И мындайынан бүт оройбуз. Көрүңүздөрбү? Бүт ороп, эми мындайынан коебуз. Мындайынан коюп, эми мындайынан ачабыз. Бүт ачабыз. Так. Чирек жыгып кетиптир. Мындайынан ачабыз. Мына көрүңүздөр. Бүт узунунан ачып, сүрөт салганга дайындайбыз. Баардыгы сүрөт салынат. Эки жеңи берди, эки жеңи турат. Биягын ачып, биягын бүт түздөп ачып, анан кийин эми сүрөт салабыз. Эжекелер. Мен сиздерге бүт эмесин көргөзүп берейин. Мынакей. Мындайынан бүт клеенкасын баары алынат. Бүт алынат мындайынан. Мыналардын баарын түздөп коебуз. Улам нары жылдырып, бери жылдырып, эметип берип. Мына эчтеке эмес. Мунун баары деген азыр ачып, анан эми мынагы ортосуна мен азыр полный эмени жибекти салам буга. Жибекти салып, анан кийин жибектин үстүнө дагы вискозамен сүрөт салам. Эми сүрөт салына турган моментке келдик да, эжекелер. Болду, ошо мен дагы эми жибегин салып, анан вискозасын салып, сиздерге бүт көргөзөмүн. Урматтуу айымдар, эми улам сиздерге көргөзүп атам да, бул көйнөктүн белинин ылдый азыр көргөзүп атам сиздерге. Мен моундай көк клеенкадан моундай оюм чийимдерди кыркып алдым. Бул көйнөктүн алдында болот. Ушинтип кыркып, кой тургула, башынан баштайын. Бүт полный жүндү мен эмнеге кылдым? Жанагы маргеланский шелк менен, жибек менен бүт ородум, төшөп салдым, бүт. Мына могу кошулган жерлери, эмелери бүт вискоза менен анан маскировать этип баарын бекитебиз. Бирде жүн, бул жакта жүн көрүнгөн жок. 1 грамм жүнү дагы эме жок. Болгону бүт жүндү мен ошо маргеланский шелк менен бүт төшөдүм, маргеланский шелкту, жүндү бекиттим, болду. Эми болсо ошонун үстүнө эми моундай оймо чийменин эмесин сүрөтүнүн, оюмдун сүрөтүн салдым дагы. Эми мына моунун ичине мен азыр
сүрөттүн ичине мен вискоза төшөймүн. Вискоза, мына кара өңдүү вискозаны алдым. Анан ушуну ушинтип мынтип төшөймүн. Эжекелер. Төшөп, анан мына клеенкага ашып кеткен, анан вилкамен кайра мына эменин ичине киргизем да, жибекке жабыштырамын. Азырынча ушинтип төшө беремин. Азыр колум суу болгонго жабышып турган, азыр ачып алайын. Ушинтип төшөйм. Мынтип. Эч бир курутпогула. Анан бул суулайм да, суулаганда эми кайра могу ашып кеткен вискозаларым бар деген эменин ичине киргизем. Но вискоза агарып турган вискозага киргизем да. Азырынча ушундай кылып туруп төшөп, сүрөтүн ушинтип бөлө беребиз. Мынакей. Мага ушул удобный да, ушул техника мага аябай удобный. Эми негизи сүрөтүн вискозный бумага кылат, вискозный кагаз кылат, анан кагазын кургатат, анан кагазын кайра кыркат, анан бул жака төшөйт да. Мен болсо ушинтип шаблон кылам да, бул шаблон метод, техника шаблону деп коет. Шаблон жазап алам, бул мына шаблон деп коет. Ошону трафарет кылып, шаблон кылып, мунун ичине мен вискозанын баарын ушинтип төшөймүн. Вискозаны төшөп, суулап, көрүнүштүр батарея болот. Азыр ичине төшөп туруп эле, анан вилка менен бар деген суулап, вилка менен жылдырып, анан жетпеген жерине, кара өң тийбей калган жерине да вискозаны акырын эмете беребиз. Азыр бул суулангандан кийин клеенкага баары бир жабышпайт да. Эменин ичине кирип кетет. Мен өтө кара кылбаймын. Кочкул кара кылбаймын да эле. Бүткө эле белгилеп коем да, эми оюм чийимдери мындай эле бөлүнүп эле, белгиленип эле турсун. Өтө кочкул кара кылбаймын. Мынакей, ушинтип биз белгилеп койдук. Эми азыр мен сеточкамды сиздерге көргөзөйүн. Мынакей. Биз ушинтип белгилеп коебуз. Андан кийин вилка алабыз. Кухнядагы вилканы алып эле. Мынтип жылдырабыз. Бизге тим эле идеально эме деле кереги жок. Баягы оймо чиймени белгилеп койсок эле болду. Мынтип жылдырып,
эми түшүнүктүү эжелер мына сүрөттүн ичине ушинтип жылдырып алабыз. Мен убакытты албай эле коеюн, өзүм эле кылып берейин. Анан кийин сиздер түшүнүктүү. Муну анан клеенкасын алабыз. Алып мынакей ушинтип биз оймо чиймелерин бүт белгилеп алабыз дагы. Андан кийин бунун эмесин бул жагын полный кылгандан кийин дагы бул кара өңгө дагы башка өңдөрдү кошобуз. Кудай буйрса эми ушу основасы ушундай эле. Урматтуу айымдар, мен сүрөт салып атам да, көйнөккө сүрөт салып атам. Эми ушинтип мына шаблон, улам кыркып шаблонду, каалаган шаблонду ушинтип кыркып бересиздер, кыркып эле. Эми мен мында кара өңдүү шаблонду биринчи тарттым. Анан сары өңдүү шаблонду тартып, азыр мына ушунун сүрөтүн салдым. Буну азыр алам дагы үстүнө дагы бир слой башка өңдүү сүрөт саламын. Ушинтип отуруп биз сүрөтүн баягы өзгөртөбүз. Бул кара өңүн азайтабыз да. Азырынча астынан сары, үстүнөн көк, анан да кызыл кылып ушинтип кете беребиз. Мен азыр жалаң ушу баягы маргеланский шелкти салгандан кийин үстүнөн ушу күл эме сүрөт салган менен убар болуп атам да. Улам сиздерге ушинтип көргөзүп турамын. Айымдар, мен дагы сүрөтүн эметип атам, тартып атам, улам ушинтип. Могу шаблонду улам үстүнө кое бересиздер да, улам бири-бирине наслаивать этип. Анан мисалы мына могу жерде кара вискоза болуп турбайбы? Ошо кара вискозаны эмне кылыш керек? Кара вискоза бир жерде калың болуп калат да. Ошол жерине мен жүн салдым да. Вискозанын үстүнө эме капталган жерине мен полный мына күрөң эмеге бирки ак жүндөн салып туруп, анан үстүнөн ошо күрөң эмес, бул кызыл вискозаны ушинтип салдым. Эми улам ушинтип наслаивать этип, бири-бирине сүрөттөрдү окшоштуруп, келиштирип эметип беребиз. Ошо гүлдү дагы да оймо чиймелерди жасап, анан көк өңдүү вискоза менен монтип, мондай кичине шаблон кылып эле, жалбырак сыяктуу шаблон кылып эле, мындайынан ичине салып эметип, эми муну мен азыр бир сыйра увалка кылам, ушу жерин эле. Анан мындайынан бүктөп, анан узунан салып, анан мындайды дагы ылдый жакка көйнөктүн этек жагына да жасаймын. Кудай буйруса, азыр сиздер ушул улам этап кылып эметем да, анан эки жеңин өзүнчө, бул жагын өзүнчө, көйнөктүн арт жагын өзүнчө, ошон улам бөлүп сиздерге көргөзүп берип атамын. Урматтуу айымдар, мынакей көйнөктүн алдындагы ушундай оймо чийме сүрөтүн бүтүрдүм да. Эми болсо моундай кызыл өңдүү эмелер менен көйнөктүн общий эмесин, фонун эметем да, төшөйм да. Эми мунун баарын азыр увалка кылам, бүт эметем. Основной ушу кыйын нерсеси азыр бүттү. Улам сиздерге ушинтип сайып көргөзүп, экранды көргөзүп, ушинтип эметип турам да. Анан дагы бул мен өзүм негизи ойлоп атам, боейм депчи. Анан да көрөрбүз, боегон жөнүндө мен аягында айтам. Азырынча ушу сүрөтүн салып, анан увалка кылып берейин. Урматтуу айымдар, мен ошо увалкасын полный жасап бүттүм да. Эми мен сиздерге ушу арт жагын көргөзүп коеюн деп атам. Көйнөктүн арт жагы ушундай. Мына жеңдердин баардыгын увалка кылып, ичинде шаблонун али чыгара элекмин. Мына ушул этапка келдим да. Азыр болсо эмне кылам? Мен мунун азыр дагы бир сыйра увалка кылам, мына машинкам берде туруп. Дагы бир жаңылык. Мурунку машинкам бузулуп, жаңы машинка алдым да. Анан эми ушул машинка мага жакты. Эмеси мынакей фирмасын көргөзүп фирмасын көргөзүп коеюн, мынакей.
эмеси шнуру узун экен, аны ошо үнү чыкканы да үнү мага жагып атат. Өтө мындай эметпейт экен да, катуу үнү чыкпайт. Ушул эми мындай чоң шаблонго жасалган көйнөктү колуңар менен акырын жаза берсе болот. Болгону бул машинка убакытты экономить этет да, ошон үчүн мен ушул машинканы сиздерге көргөзүп атам. Ушундай эми уже шаблондон чыгара турган моментке келип калдык да. Анан шаблондон чыгарып эле иш жагын убалка кыламын. Анан дагы улам убалка кылып сиздерге көргөзүп турамын. Убалкасын бүттүм, ошо көргөзүп коеюн деп атам да. Мойнун бычтым, өтө глубокий кылган жокмун. Рукавдар ушундай, этеги ушундай, сүрөт ушинтип түштү да. Эми мен азыр муну неме кыламын, боёймун. Боёкко салайын деп атам, бир өң кылыпчы. Анан боёгондон кийин дагы көрөбүз. Пока мага жагып атат. Болгону ошо бир фон бериш керекмин. Анткени мындай өң болбойт да эми. Вискозасы кургагандайын жылтырайт, мынунун баары жылтырайт дейчи, но баары бир могу маргеланский шелк жашынакай өң берет боёгондон кийин. Эми ошо эмесин көргөзүп атам. Арт жагы мындай кылдым, алды жагы мындай болду. Эми боёйн, анан боёгондон кийин дагы көргөзөм. Көйнөк бүттү. Эми баягы мантышницага салып эле, муну бышырып эле коюш керек болду. Калган баарды бүттү, боёдум. Ушу окончательный результат ушундай. Азыр биротоло эле мен ушу биртке саймасын сайып койдум, саймалап, мына жактарын баарын жип менен саймалап. Эми бүттү да, эми жумушу бүттү. Буну мен азыр мантышницага салып туруп кайнатам, анан кайнатып аны жактан чыгаргандан кийин дагы бир сыйра көргөзөм дагы и шаблон жөнүндө айтып беремин. Мынакей. Мен жаңы эле муну бышырып мантышницадан чыгардым. Жаңы эле мынакей. Эми сиздерге көргөзүп берейин. Шаблон жөнүндө сөз кылганбыз да, шаблон мына караңыздар. Бул шаблондун узундугу 1,5 метр. 1,5 метр. Бул этеп жагы болсо 1 метр 10 сантиметр. Эми эмесине келесиздер. Мына могу көйнөк мына но жерине, ошондо мына бери. Ошондо бул жерине сиздер 1 метр 10 сантиметр кетет экен берге. Андан кийин бул жагында болсо, но көйнөктүн бул жери да саналат. Мынакей. 92 сантиметр. 92 сантиметр бул жагы, ошо колтук жагы да, мына жери. Аны ушул жер мындайынан эп кетесиздер. Эми ушул эмесинен мойнуна чейин 40 сантиметр экен. 40 сантиметр. Анан кийин бул жеңи. Жеңинин узундугу жеңдин узундугу 105 сантиметр экен. Узундугу. Анан эмеси баягы ширинасы болсо 27 сантиметр, анан ылдый жагында бир аз кыскартасыздар. Вот шаблондун чоңдугу. Эжекелер канча кирди? Көйнөк ушунча кирди, ушунча киргиш керек. Шаблон өзү негизи аябай чоң. Мен ошо шаблонду сиздерге азыр көргөзүп берейин. Аябай чоң. Колго да батпайт. Мына жеңдери дагы узун. Мына узундугу. Көрүнүштүрбү? Ушул шаблонго салып туруп, анан ушундай эле көйнөктү раскладкасын кыласыздар дагы. Көйнөктү жасайсыздар.
ушул мастер класс бүттү эжекелер. Шаблонун көлөмүн көрдүңүздөр, канча киргенин көрдүңүздөр. 8 метрден ашык маргеланский шелк кетти. Вискоза болсо 100-150 граммдан көбүрөөк кетти. Анан кийин жүн болсо 300 грамм кетти. Ошонун баарын киргизип, анан ушул увалкасын кылып сиздерге көргөзүп атам. Мастер класс бүттү эжекелер.